Амансыздарбы, ардактуу биздин көрөрмандарыбыз. Биз Манас баянын кечеги токтогон жерден ары карай улайбыз. Ал эми сөздүн алдында айрым ушул бизге комментарий жазышып, же болбосо биздин кат куржунубузга салам дубай жолдошкон адамдарга, инсандарга кичине көңүл бура кетели. Сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Мына Америкада Кыргызстандын элчиси Бакыт агабыз бизге ийгилик каалап комментарий жазыптыр. Андан сырткары Россияда, ошондой эле Францияда, дагы Европанын бир топ жерлеринде жүрүшкөн кыргызстандык биздин бир туугандарыбыз жакшы болду, ушул көрсөтүүнү көрүп жатабыз деген өздөрүнүн баягындай бир бизге дем күч берген жакшы сөздөрүн жазышыптыр. Ошондой эле Өзбекстандан бир көрөрманыбыз жазыптыр. Сиз кыргызстандыктар деп учурашасыз. Биз Өзбекстандан көрүп атабыз. Өзбекстанда кыргыздарданбыз деп. Алардын баарысына биз салам дубай жолдойбуз. Мындан ары ассаламу алейкум ааламдагы кыргыздар деп учурашып турабыз, Кудай буйруса. Эмесе биздин көрөрмандарыбыздын көбөйгөнүнө биздин көңүлүбүз көкөлөп турат. Анда улап баштайлы. Ошентип туугандар Кошой, Катагандын Кан Кошой Кундустан баягы жаангерге жолугуп, анан кол курап 60 миң аскер менен келип Кашкарды алып калды. Кашкардан ал Кармустун жерине барууга камданып өзү жалгыз чыкты. Өзү жалгыз жолго чыкканда анын аялы Аруке деген болгон экен. Мына ошол акылдуу аяр жан болгон экен. Аяр деп мондай алдын ала билген адамды айтат эмеспи? Ошол айтыптыр, жолдо баратканда абайла, алдыңдан жаш бала чыгат. Кел чүкө ойнойбуз деп чыгат. Ошого бир топ чүкө алып ал. Баягы чүкө сураганда бир топ чүкө бербесең, ал бала кокус какыс колуңдан карматып, же болбосо ошол жандатып калсаң, чүкө менен бир коюп, аргандай өзүнүн сыйкырына салып, сени өлтүрүп тынат. Андан өткөндөн кийин кумган көтөрүп, тарамыш берчи деп бир кемпир турат. Эгер ошол чүкө ойногон баладан аман өтсөң, анан бир топ жол жүрсөң, ошол кемпирге жолугасың. Сенден кумган көтөрүп келип, колуңа суу куюп, анан тарамыш берчи деп тарамыш сурайт. Ал деген тарамышыңды үзөмүн деген сөзү. Ошого атайын аңга чыгып, аң улап чыгып, жана балага ошол кийиктин текенин чүкөсүнөн чогултуп ал, анан тигил кемпирге тарамыштарынан алып ал деп Кошойго өзүнүн кеңешин айтат. Ошентип Кашкардан Кошой атын камчыланып Кырмустун шаарын көздөй жөнөйт. Кырмустун шаары алыс, Сермис деген, Дагалак деген шаарлар экен. Ал жанагы жаангердин баласы Билерик деген жигит, ал дагы баягы атасынан сабак алып, ушундай окумуштуу аалым жигит болгон экен. Кудай жөнүндө, дин жөнүндө билген, атасы тетиги Иса пайгамбардын колун кармаган, Испанга чейин барып, баягындай элге сабак берген, ушундай бүт дүйнөнү кыдырып, аягында Мамбай деген шаарга кетип аткан жеринен Нескаранын колуна түшүп, анан Кырмус аларды бала чакасы менен алып калып, сенин көзүң алай ичин кара болушу мүмкүн. Бир жакка барганда элди мага азгырып, наркы жактан түрктү, берки жактан дагы башканы азгырып келип, мени шаарымды чаап кетпе. Ошондуктан мен сенин балаңды алып каламын да, өзүңдү жолго кое берем деп. Анан баягы жаангер алыс узай албай, кайсы бир чөлгө барып, эптеп-септеп ошол жерге ырабат куруп дейт баягындай. Өзүнүн кичинекей там ташын салып ошол жерде туруп калып, андан Кыдырга жолугуп, Кыдыр аны Кошойго бар деп, Кошойду Кундустан таап, баягы сазан балыгы ордуна жаян балык сууруп чыгып суудан, ушинтип
жеп жүрген кошой бир тууганы менен тапсаң, ошол кошойдо 1000 кишинин күчү бар. Атасы бай болгон, өзү бир аз жарды турат. Мына ошону айтсаң, ошол кол курап келип ошонун тиши өтөт Кырмуска деген да. Мына эми кошой Кырмустун Сермис деген шаарын көздөй жөнөдү. Ал жерде Билерик деген жана Жаангердин баласы зынданда жатат. Ошол Билерикке жеткече далай шумдуктуу окуялар болот. Жанагы чүк ойнойм деген ал Кырмустун ошол чет жерге коюп койгон атайын аярларынын баягындай сыйкыр билген, ушундай бир баягындай ар нерсеге куулган аяр ошол жаш бала болуп, чүк ойнойбуз кел деп келген кеткенди, ары бери өткөндү ошол өзүнүн чегинен киргизгенде азгырып турчу экен да. Анан эми жолдо кетип атканда чын эле баягы аң улап чыгып, аркар-кул жатып, биринин тарамышын кургатып, биринин чүкөсүн алып алды. Дейт, чүк ойнойбуз кел деп баягы жаш бала кошойдун артынан жүгүргөндө бир топ чүкөнү колуна берди дейт. Баягы чүкөнү көп алып алган бала аяр болсо дагы жаш бала деген жаш бала да жаш баланын ишин аткарып атат. Мына чүкө колума батпай калды, антип мынтти дегенде баягы чүкө менен атып өлтүрүп койчу оң колунан кошой кармап, аны жерге көтөрүп уруп, анын жаны кайсы бир куштун ичинде экен, аны бир токойго чейин оң колунан кармап, ал оң колунан кармап алса мени кое бер деп ар нерсеге куулуп, кошойду арбап, алдап аракет кылат. Бирок ошого карабастан кошой аны кайсы бир токойго алып барып, жанагы ошол аярдын жанын алып жүргөн кушту аңды олтуруп атып, ошол баланы жок кылат. Ал баланы жок кылгандан кийин андан ары дагы бара жатса, бул жагы эми баягы ушундай кошой бабабыз жөнүндө жомоктолуп айтылат да, Сагынбай атабыздын вариантында. Андан ары бара жатса, баягы колуна кумган көтөргөн тарамыш сураган кемпирдин кебетесине келип алган ошол Кырмустун дагы бир аяры турду дейт. Ошол зынданга кетчү Сермус шаарды ушул аярлар коргочу экен да. Ал аялдын жанына барып, баягы тарамыш берчи деп турса, баягы тарамышты берди дейт. Тарамышты берип, тарамышка алаксыганда баягы кумган кармаган колунан бекем кармап, аны менен алышып, аны менен кармашып, арбашып, кумганын колдон алып, болбосо кумганын куюп, суу жан жака өлүм баарын суу кылып, көзүн байлап, ар кандай жолго салып айдап өлтүрүп койчу экен да. Мына ошентип баягы кумган көтөргөн кемпирди жеңип алат. Жеңип алса, көрсө ал кемпир ай десе аркы жок, күн десе көркү жок. Мына ошол Кырмус хандын бир тууганынын кызы экен, өзү аяр болчу экен. Ошол элдин четин ким коргойт дегенде жалаң аярларды баягындай сынап аярлардын бир сынагын өткүзгөндө ушул кыз биринчи орунду алып, анан ошол Сермус шаардын сыртында мына ошол жерди кармап, бир топ кишилерди колго түшүрүп, бир топ ошол Кырмустун Дагалак деген шаарына кызыгып келаткан дөөлөрдүн баарысын колго түшүрүп, көптөрдү ошол ар 500кө жеткенге чейин камап турчу экен. Анан 500кө жеткенде Кырмус аларды келип башын алып кырып турчу экен да. Мына ошондой кемпирди колго түшүрүп, ал болсо ай десе аркы жок, күн десе көркү жок, мына мени ким жеңет деп ойлодум эле, кошой келет деп ушундай бир мага аян берди эле деп, ал кайра тескерисинче кошойго ашык болуп, кошойго баш кошуп, нике кыйып, кошой менен баягындай кошойго тийип, анан кошойго бүткүл сырын айтып берип, андан Билерикти көздөй жана Сермус шаарга узатат. Сермус шаарга баратканча канча жолдон чытырман токой бел ашып, арстан, жолборс жана башка иши кылса, ар кандай бир тоскоолдуктардан өтүп олтуруп, Сермус шаардын жанында дагы бир Кырмустун аяры бар экен. Мына ошол аярын өлтүрүп, тилин кесип, эптеп, анын кийимин кийип, анын мойнунда дейт. Мына ушундай бир укмуштуудай нерселер сүрөттөлөт эпоста.
анын мойнунда 70 тил элдин тилин билген бир мындай бутка окшогон бир нерсеси болот. Ошого ачкычын салып быраса, кимдин тили болбосун ошону которуп берет жана ошондой кылып сүйлөп берет деп мына ошону Сагынбай атабыз сүрөттөп берет. Ошентип Сермуз шаарга барып, ал жерде баягы зындан кайтаргандардын баардыгын колго түшүрүп, аларды кайра зынданга салып, ал жерден билерикти чыгарып, ага кошуп дагы бир балбанды, дагы бир мыктыны чыгарып алып туруп, ал Көйүш деген киши экен дейт. Биз ушул мынау билерик менен олтурганда мен Кырмызга канча жылы кызмат кылдым. Ушунчалык көп кызмат кылдым. Бирок ошол кызматымдын акыбети кайткан жок. Мен 6 жылдан бери зынданга салып койгон. Кандайдыр бир жалаа менен эле. Ал эми мынау билерикти 2,5 жылдан бери салып койду. Ушул жерде зынданда олтуруп, билериктен бир топ илим үйрөндүк, бир топ билим алдык, Кудай жөнүндө тааныдык. Кудайдын бирөө экенин айтып берди. Мунун атасы Ыйса пайгамбардын колун кармаган 850 жыл жашаган ушул Жаангер экен. Баягы Бани Исраил элинен экен. Мына ушундай бир укмуш нерселерди акыр заманда келе турган Ыйса пайгамбар жөнүндө билдик да, ушундай бир диний жана башка ушундай илим билим алганын айтып, Көйүш эр кошойго кошулуп, билерик менен чогуу чыгып, ошол жерде алар калышат. Ал эми кошой аягындай аярлардын жардамы менен өзүнүн бир амал айласы менен Кырмызды өлтүрүп, Кырмыздын Дагалдак деген шаарын, Кырмыздын башкарган бүткүл жерин башкарып отуруп калды. Кырмыздын кебетесин кийип, баягы Белбоонун керемети менен, өзүнүн аярлыгы менен, өзүнүн айлакерлиги менен Кырмыз болуп ошол жердегилерге, ошол ордонун ичине Кырмыз болуп көрүнүп олтуруп калды. Дагы баягы Күйшөң менен билерикти Кашкарды көздөй жөнөттү. Кашкардын жолу кандай татаал экенин айтып берип туруп, анан кийин жөнөттү. Мына ушул жерде алар Кашкарга жетишип, Кашкардан элдин баарын чогултуп, баягы Ороздуну тапты дейт. Ал жерден Ороздуну алып алышты дейт. Түрк, бүткүл Кыргыз жана башканын баары чогулуп, ал жерден Ногойдон Орозду, Байдын уулу Бакай да кошулду дейт. Бул колго ошентип 200 000 кол болуп, булар Кашкарды көздөй жөнөп калышты. Булар Кашкарды көздөй ушундай болуп жөнөй турушсун, биз болсо берки жакта Манастан кабар алалы. Манаска чейин баягы Байкүш Кытайдын дагы бир ханы, Кырмыздан башкасы. Булардын 11 ханы болгон. Эсенкан эң башкы хан болот дагы. Булардын эң чоң улуу ханы Эсенкан, андан кийинки кичи хандары ушул Байкүш, Кырмыз жана башка деген баягы хандыктарга бөлүнүп кеткен экен. Мына ошол жана 111 000 колду 1,5 жыл жыйып, булар Манасты чапмакка, Кыргызды дегеле түрктүн баарысын айласын таап, булардын баарын жоготмокко кам көрүшкөн да. Мына ошолор Байкүш 10 000 кол алып Жазирадан дейт. Карагыштакта Арсалаңда бир топ миң кол алып дейт. Күчөр шаардан Ороңгу хан дейт. Ороңгу аял экен, аял киши экен. Ошо дагы хан экен. Күчөр деген шаарды башкарчу экен. Даңгу шаардан Саңыроо хан дейт. Күйө шаардан Күнөгө бек дейт. Соуса деген көл бар болчу, Көчөң деген эр бар болчу дейт. Бул дагы бир топ кол алып дейт. Коконарт деген жерди, Салман деген элди башкарган Буудаңчаң деген хан дейт. Бул дагы бир топ кол алып дейт. Бүт баарысы Булгарды көздөй жөнөдү дейт. Булгарлыкта Сары Ногой деген бар эле. Анын чоңу аларды башкарган Эштек деген чоң бар эле дейт. Мына ошол Эштекти элин кырмакка, Эштектин малын талап тоноп, буларды бир баягындай сүрүп калышты дейт. Булар Эштек ошол элин алып, малын айдап, баягы таланган толоңгонунан сырткы аркысын айдап, кайсы бир тоону таянып, ошол
качып булардан. Анан аягы келип баягы тоого жашынып, тоонун бир сайдын, эки сайдын ортосунан тар капчыгайдан баягы Кытайдын баарын тосуп, андан 14 күн тынбай жаа атышып, мылтык атышып, ошол жерге 111 миң келген баягы кол, Кытайдан келген кол. Баягы сайдын ичине батып батпай, баягылар 2000 үйлүү киши экен, сары ногойлор, булгарлык. Мына ошолор баягыларды камап туруп калды дейт. Алар антип турганда артынан 6000 кол менен Манас келип карап, ошол жердеги калың колду көрүп, Кудай өзү бергенби, Кытай өзү келгенби деп, аларды карап, тигил колдун берки жагынан сайдын башынан тигил эштектин уулу жамгырчылар жамгыр кылып, жаа тартып, мөндүр кылып, ок атып турушту дейт. 14 күнү чабышып турушту дейт. Анын артында Манас 6000 колу менен келип турду. Анан дагы Алтайга кабар бердирди. Бүткүл баягы Алтайдагы элдин баары жыйналсын. Элдин бири үйүндө калбай, бир эркек үйүндө калбай келсин деп, ал жактан 70 миң кол жыйналып, чогулуп келип калды аңгыча дейт. Бул жагынан болсо баягы Капчыгайдын кайсы бир жагынан болсо эр көкчө бир топ колу менен ошол жерде жатты дейт. Баягы артка кайра кете албай, тиги Кытайлар алдыга баягы сайдын ичин өрдөп өтө албай, ошол жерде 14 күндөн ашык жатып, бир топ убакыт дагы өтүп, ал жерде тигилердин баары ачка аттарынын баарын союп жеп жөө калды дейт. Жөө калганда жүдөө калды дейт. Мына ошентип олтуруп, акыры бул жерден кутулбасын, артында тигил жакта дагы кол турганын, бул жакта дагы алдынан эч жака өтө албасын билгенден кийин булар баягындай тирүү багынып бербейли дешип, бири-бирин жарып, бири-бирин союп, ошентип отуруп 111 миңи баардыгы кырылып өлдү дейт ошол жерде. Анан кырларда баягы курал жарагын чечип, ок шаймандарынын баардыгын чечип, булар өрттөгөнүн өрттөп, жерге көмгөнүн көмүп, мына ушундай айла кылыптыр, душмандын колуна тийбесин деп. Мына ушундай кылды дейт. Баягы 14-15 күн ошол жерде жарым айдай согушкандан кийин баягы бир да ок атылбай калганда, эштек туруп кеп айтат дейт. Мынау жака барып билсеңерчи, карап көрсөңөрчү, анын артындагы кол кимдики? Булар эмне болуп кетти? Буларга эмне болду деп айтып туруп, эч ким барбайт, коркуп дейт. Акырында эштектин уулу жамгырчы барса барып келейин, кабар алса алып келейин деп, Телгүрөң деген атын теминип, жөнөп келип, баягы Кытайдын баарысы бири-бири менен сайышып, бири-бири менен жарышып, ошол жерде кырылып калганын көрүп, ага көңүл бөрүп, андан өтө бергенде Көкчөнүн колуна келип, Көкчө менен таанышып туруп калды дейт. Көрсөк, Көкчө жамгырчынын ушул тууган экен. Анткени Көкчөнүн апасы эштектин кызы болот экен да. Ушинтип тага журту болуп, таяке журту болуп кетет экен. Алар таанышып, кучакташып, көрүшүп туруп турсун ал жерде. Бул жакта Манас 70 миң колу жолдо келатат. Өзү болсо, бул кандай кол болуп кетти? Жанатан бери кыжылдагандын баардыгы каяка суюлуп жок болуп кетти. Бир кабар алалычы деп, булар айланып, тетигил эштектин үстүнөн түшүп, Сарыногойдун үстүнөн түшүп карайт да, үстүнөн түшсө, бир тоонун үстүндө 50 миң 40 миң жылкы жатат дейт. Баягы Кытайдын мал окшойт деп, Манас эми тийип бөлүп айдай берерде, токто эле токто, айдап эле айдаба деп, найза көтөрүп, баягы Манасты бирөө келип, найза менен көмөлөтө коюп кетейин деди дейт. Араң өзүнө келип, Манастан найзасын көтөрүп, Манаста ураан чакырып калганда, баягы эштек таятасы таанып калды дейт. Көрсө, эштек баягы Чыйырдынын мурдагы аты Шакан, Чыйырдынын атасы экен. Мына бир кызы ушул Жакыпка тийген экен, бир кызы Айдарканга тийген экен. Мына ошентип көрүнүп, ошентип жолугушуп, кучакташып, көрүшүп, анан чогуу Кыргыздын баарын чогулуп, жанагы 111 миң кырылып калган Кытайдын баарын көрүштү дейт. Мына ушул жерде бир айтып койчу нерсе бар да. Кытайдын найзасы жакшы экен дейт. Жеңил экен, камыштан, башын баягы желим менен бекиткен. Мына ушундай Кытайдын найзасы жеңил камыштан болот экен дейт да. Эми
менимче бамбуга окшойт да. Мына ушундай дагы маалыматтар бар. Ошентип анан эртеси баарысы жолугуп кыргыздын, түрктүн, ногойдун, нойгуттун иши кылып бүт баарысы жолугушуп Тунук булак деген жерде топ кылды дейт, баягындай чогулуш кылды дейт. Ал жыйынга Айдаркан уулу Көкчө, Акынбектин Меңдибай, Гүлдүрдүн уулу Чалыбай, Күнөстүн Мажиги, Чалик деген баатыр, Акбалтанын Болоту дейт, Актайлактын Маматы дейт, Манас өзү катышты дейт, Эштектин уулу Жамгырчы, Түмөнбайдын Дамбылда, Көкмөктүн уулу Жанай, Көчөрбайдын уулу Керкөкүл деген мына ушундай мыктылар төрөлөрдүн баары катышып, анан булар бир бүтүнгө келишти дейт. Ай, бул Кытай ким болуп калды я? Илгери Төрөн, Жапастын тушунда түрк ааламдык багынтып турганда булар тетиги тентип деңиздин боюна барды эле. Ошо жака шаар салды эле. Бейжин деп атап алды эле. Ушулар бизди кийин теңсинбей калды. Мына ушулар Жапас Нук деген ата бабасынан бери баягындай ата бабанын булар Жапас Нуктун баарын унутушкан. Мындай бир эмне болсо да буларга адал дейт. Баягындай жуу десе кийимин жуубайт дейт. Ырысым кетет деп ырымдашат дейт. Болор болбосо ас болсо баарысын жеп алышат дейт. Азезил айткан боюнча аларга арам чычкан жок дейт. Чычкан чымын баары адал, жылан курттар дагы адал, ит менен доңуз ага адал, кескелдирик кумурска кескелгендин баары адал, башы курсун булардын маймыл борсук дагы адал дейт. Кашкулак менен суурду казанына кууруду дейт да. Жебесек жанга залал деп жер үстүндө кыбырап жүргөн турган баары адал деп булар бир койбой ушинтип жей берет. Бейжин деген шаар куруп эч кимди теңине алган эмес булар. Азыр теңине албай калды булар. Буларга биз дагы бир Азирет Алы албаптыр дейт. Азирет Алы Анжанга келип токтоптур. Булар Кытайды чалбаптыр. Мына биз азыр буларга да биз бир теңдешип көрөлү. Буларга эми биз кол салбасак болбойт деп мына ушул жерде бүтүм кылып чогулуш кылып турушат. Бүгүнчө мына ушундай баян, калганын эртең улантабыз. Эртең кайра көрүшкөнчө аман туруңуздар. Эфирди бөлүшүп коюуну дагы кайталап айтып коеюн. Унутпаңыздар туугандар. Аманчылыкта бололу.